Бүгүнкү сабакта мен силерге кёт падчим, двойной падчим дегенди үйрөтөмүн. Негизи корей тилинин падчимде ушундай эки тамгалар келет. Көчүрүп жазып алыңыздар. Негизи атайын кайсыл учурда кайсынысы окулуп калат, окулбай калат деген эреже жок. Негизгилер ушулар. Ушуларды эле жаттап койсоңуз, кийин сиз кыйналбайсыз. Мисал үчүн бул жерде кызыл менен белгиленген тамгалар, мына киёт, анан шигит, к, с. Бул жерде кылар окулат, экинчи ак болуп турган тамгалар окулбай калат. Ушундай эки падчим менен келген сөздөр келгенде сиздер эстеп калышыңыздар керек. Мисал үчүн мына ушул жерде биринчи сөздү карайбыз. К окулат, экинчи сөздөрдү мына падчимде. Мисал менен окуп берем азыр. Н, О, К. Но, К, С деп окубайбыз. Нок. А, Н, Ж. Же болбосо К, А, П, С. Капс деп окубайбыз. Нок, ан, кап. Окуп көрүңүз. Азаматсыз. Кийинки сөздө Н, Х келип калган учурда Н гана окулат. Ман деп окуйбуз. Л, Х келип калса Л гана окулат. Шил деп окуйбуз. Ушул эки эле тамганы эстеп калсаңыз, кийинкиде оңой болот. Ман, шил. Өзүңүз дагы окуп көрүңүз. Азаматсыз. Бул жерде дагы ушул тамгаларды эстеп калабыз. Биринчи Л тамгасы гана окулат. Мен окуп берем, сиз кайталап окуйсуз. Тол, кол, хал. Байкадыңызбы? Мына транскрипциянын ичинде жазылып турат. Ушуну алып көчүрүп жазып, эми өзүңүз дагы окуп көрүңүз. Сонун. Кийинки тамгалар Л, киёк, мем, П менен келсе, кантип окуйбуз? Бул жерде тескерисинче Л окулбай, андан кийинки келген тамга окулат. Т, А, Л, К болуп жазылып турса, талк эмес, так. Сам, ып. Транскрипцияны караңыз. Так, сам, ып. Окуп көрүңүз. Сонун. Падчим сабагында П тамгасы падчимде Б эле болуп окулат деп үйрөткөнмүн. Барыңардын эсиңерде болуш керек. Эгерде башында сабакта түшүнбөй калсаңар, кийинки сабактар татаал болот. Келгиле азыр дагы бир жолу окуп көрөбүз өз алдынча. Так, сам, ып. Азаматтар. Мына ушул тамгаларды ушундай кылып таблица кылып жазып алыңыздар дагы, эстеп каласыздар. Анан атайын кийин биз сөздөрдү жаттап атканда өзүңөр эле автоматически бир тамганы таштап, бир тамганы окуп баштайсыздар. Сиздер дагы дал ушундагы дептерге көчүрүп жазып, кызыл боек менен окулчу тамгаларды белгилеп алыңыздар. Мына бул жерде өзгөчө П тамгасына акыркы мына Б болуп окулат, сүйлөп атканда Б деп эле окуй беребиз. Ушул таблицаны көчүрүп аласыздар. Мына падчимде келчү тамгалардын кечээ күнү бул биринчи катарын үйрөнгөнбүз. Бул тамгалар падчимде келсе кайсы тыбыштарды берет мына үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү болсо акыркы мына астындагы таблицаны үйрөнүп жатабыз. Негизи оңой эле. Мына жалпы картинаны карасаңыздар, кайсыл тамга кайсыл тыбышты берет. Падчимде келип калса, адашпаңыздар. Жазылганда эки тамганы тең калтырбай эле жазабыз, окуганда гана бирөөсүн окуйбуз. Эскерте кетейин, катталганды унутпаңыз. Жана лайк, комментарий сөзсүз басабыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.